$80.000 кеми бар деп 8 сотық жер аянтында жайгашкан 4 бөлмөлүү полдом жанында жаңы салынган сарайы менен шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Өтө сонун. Так дарегин айта турган болсок, Чүй облусу Сокулук району Маловодный айылы болуп калат. Бул дарекке келүү үчүн сиздер Бишкек Сокулук чоң жолдон эле Маловодныйга кирген чоң жол менен түп-түз киресиздер дагы, поезд жолдон өткөндөн кийин оң тарапка буруласыздар дагы, бир аз жүрүп биринчи повороттон сол тарапка ушул биз турган Пролетарская көчөсү 3-чү дарекке келесиздер туугандар. Сатыла турган үй дал ушул даректе жайгашкан. Бардык документтери так таза колдо, суу свети бар, трехфаз электр энергиясы дагы тартылып киргизилген, мектеп, бала бакчага дагы жакын жайгашкан туугандар. Көчө тарабы пескаблок менен тосулган, дарбаза калиткалары бардыгы орнотулган. Дарбазадан киргенде эле туугандар, үйдүн астында көрдүңүздөр, чек арасы тетиги ошол забордон бери болуп калат экен. Үйдүн артында дагы бош орундугу бар. Анан үйдүн бул жак жан тарабына бир 2-3 унааны кенен токтотсоңуздар болот. Үйдүн ремонттору жакшы, алсаңыздар кирип эле жашасаңыздар болот туугандар. Азыр үйдүн ичин дагы сиздерге бир катар көрсөтөбүз. Анан бул жагында азыр сарайын, кошумча склад бөлмөсүн бир катар сиздерге көрсөтөйлү, анан үйдүн ичине дагы киребиз. Бул жагында склад бөлмөсү. Майда чүйдө оокаттарыңыздарды ушул тарапка коюп койсоңуздар болот. Мынакей. Астында пол кирип дагы бар. Өтө сонун. Андан бери келе турган болсок, бул жагы мынакей. Бош орундук турат. Кааласаңыздар бул жагына да кошумча курулуштарды курсаңыздар болот, же болбосо сарайды дагы бул жака узунунан салсаңыздар болот туугандар. Бул жерден таза суусу дагы чыккан, бул жагында эми өзүңүздөр үчүн пайдалана турган жери дагы бар. Бул жагы көрдүңүздөр, үстү навес болгон. Үстүнө дагы бир 1200 түптөй пресс чөбү батат экен. Бул жагы болсо сарайдын ичи, мынакей. Сарайдын ичи дагы кенен. Азыркы учурда ушундай жыгаштан акырларын жасап койгон. Кааласаңыздар ушул жыгаштын ордуна рабочий зона кылып, бул жагына акырын жасап туруп, астына стояшка пол кылып алып туруп иштетсеңиздер болот. Биягы бир бөлмөсү аткана болсо, бир бөлмөсү торпаккана экен туугандар. Өтө сонун. Эгерде ушул жер кимге кызык болсо, экрандагы номерлерге түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Анан келип көрүп жаккан болсо дагы баалашып аласыздар. Сатыла турган баасы азыркы учурда $80.000 бааланууда. Үйгө келе турган болсок, көрдүңүздөр, үйдүн асты навес болгон. Анан бул жерден үйгө кире турган болсок, кире бериш жайына темир брон эшиги коюлган. Киргенде эле бул жер мынакей. Көрдүңүздөр, стиральный машинкасы турат, раковинасы бар. Үйдүн ичинен муздак суу, ысык суу чыгат туугандар. Холодильниги турат. Бул жактара болсо топкасы. Үйдүн жылытуу системасы отопление менен, көмүр менен жагат экенсиздер. Андан бери келсеңиздер, бул жагы коридору, көрдүңүздөр. Оң тараптагы биринчи эшикти көрсөтөйлү. Бул жагы ашкана бөлмөсү. Чай иче турган столу, жумшак эмеректери, ашкана эмеректери бардыгы коюлган туугандар. Ошонун эле туш тарабына кире турган болсок, бул жак жагы 2 бөлмө, кирме чыкма. Мынакей. Бул жер эми детский катары колдонулат экен. Бул жерде балдар үчүн телевизор дагы турат, жылытуу батарейкалары орнотулган. Анан бул жактара болсо бир спальный бөлмөсү туугандар. 2 кишилик жумшак эмереги турат, күнбатыштардан терезеси коюлган, жылытуу батарейкалары орнотулган, бардыгы бар. Үйдүн жалпы полдору таза жыгаштан экен туугандар. Андан бери бул жак жагы болсо кенен болгон зал. Көрдүңүздөрбү? Потолоктор бийик, евроремонт болуп жасалган, жарактуу люстрасы дагы тагылган, кийим сала турган шкафтары, бул жак тарабынан терезеси коюлган, жылытуу батарейкалары орнотулган. Үйдүн ремонттору сонун туугандар. Аласыздар дагы келип эле кирип жашай берсеңиздер болот. Мына ушул сиздер көргөн 4 бөлмөлүү полдом жанында жаңы салынган сарайы менен шашылыш түрдө $80.000 кеми бар деп сатууга чыкты. Жерин аянты 8 сотық, бардык документтери так таза колдо. Эгерде ушул үй кимге кызык болсо, экрандагы номерлерге түз эле чалып байланышыңыздар, жаккан болсо келип баалашып алсаңыздар болот. Ушундай үй издеген дос туган тааныштарга, WhatsApp группаларга видеону бөлүшкөндү унутпаңыздар.